Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарга жалпы салам. Кыргызстандан демекчимин. Айрыкча четте жатып алып күйдүргүлөргө. Теңиз бөлтүрүк абабыз, Самат Кушбек. Ким эле жана? Чубак беле ким эле? Чыдан башталат. А бирөөс. Болот Темиров, сага дагы ысык салам. Анысы кандай? Бөлтүрүк агабыз айткандай. Садыр Нуркожоевичти мына мен алып келгенмин. Калган балдар карап турган. Соке бошотпой атканда тиги ак үйдө калгандары карап турган, мен барып воротасын талкалап жулуп жанагы спецназды бүт барын талкалап туруп ичинен ак үйдү жалгыз алып туруп анан түрмөгө барып Садыр Нуркожоевичти мына мен чыгаргам. Десем окшошо берет да, ушинтип эле дөөдүрөп эле чыга бересиңерби. Кум төрдү мен алгам, анан мен кыйраткам. Тиги көлдөгү балдар анда жаткан турбайбы, тиги сарылук балдар, эмне деген балдар майып болду ошо кум төрдүн айынан. Эмне деген балдар тепки жеди, эмне деген балдар жанчылды. Сокенин властын алыш үчүн жанагы дөлдүрөп отурду го. Бир үн катып койбойчу. Ошонун властын алыш үчүн эмне деген курбанчылык кетти. Садыр Нуркожоевичти чыгарыш үчүн эмне деген курбанчылык кетти. Баарын эле мен дей бересиңерби. Ушул жерде кыргыздын балдары монтип эптеп алып келип отургузганбыз да бизчи. Садыр Нуркожоевичти эптеп монтип көзүбүздөн ажырап мына бир көз менен калдык. Канча бала бутунан жаракат алып, колунан жаракат алып, башы жарылып, үмүтүбүз өлүп ошол жерден. Кан төгүлүп атып алып келгенбиз да ушу Садыр Нуркожоевичти. Балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо. Ошондой эле сезилет. Балам аты Умар. ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Анан четте туруп эле сындасаңар окшошо береби, Кичине эки жакты карагыла Кыргызстан мына жаңы тирдик болуп эптеп буттан туруп келатат, Жумуш жок деп атып, мына азыр жумуш толтура иштеп атабыз мына. Тытып атабыз. Стройкалар момундай. Бизге стройка эле жетип атат. Эл катары эле иштеп атабыз. Мына мен колдон келишинче айылдан балдарды алып келип, өзүм жумуш ала коюп, ошол жерлерди бүтүрүп, азай Кудайга шүгүр дейли мурун. Жумуш жок калып эле сразу эле Россияны көздөйүп эсчүбүз да. Азыр өзүбүз жетишпей Кытайлары келип атат, Индусу келип атат, башкасы келип атат. Эми минус жактары да бар. Ал өзүнчө тема. Общий караганда Садыр Нуркожоевич Анан жанагы оппозиция болуп атпайсыңарбы? Ошолуңар айтып койгулачы мага, бир чота мындай намек ыргытып койгулачы. Кимди коелу деп атасыңар? Мейли Садыр Нуркожоевичти алып түштүк деп койгула. Анан кимди коелу деп атасыңар? Чота аябай оппозиция аябай иштеп атасыңар, бирок куу түлкүлөрдү алып келип коелу деп атасыңар. Бабановдун балдары жүргөн суу атат чота. Бабанов өтө хитрый элең, мындай хитрый элеңиз да, мындай чет бучкагын айтып койгулачы. Чота президентский шайлоого кимдер келген тасыңар? Кандай? Чота мен түшүнбөй атам вообще. Түшүнгөнүңөр комментарийге деле жазып койгулачы.
тамчы таш тешетип коет, миллиондогон тамчылар тамчылап отуруп ошол катуу ташты тешет. Ошол миллиондогон тамчылардын арасынан бир тамчы дагы ушул ташты мен жалгыз тештим дей албайт экен да. Мен жалгыз тештим десе биз кайда калдык деп калган тамчылар чыгат да. Ошол сыяктуу Теңиз Бөлтүрүктүн көмтөрдү мен алгам деген сөзү ушул сыяктуу болуп атат. Болгону бул сөз эмнеликтен чыгып атат деп ойлоп атам. Бул Теңиз Бөлтүрүктүн ошол көмтөрдү алгандагы эмгеги тиешелүү деңгээлде бааланбай калгандыктан бул таарынычтын сөзү болуп атат да. Чындыгында Теңиз Бөлтүрүктүн ошол тиешелүү деңгээлде бул чындыгында эле эмгеги зор. Ошол тиешелүү деңгээлде бааланбай калгандыктан ушул сөз чыгып атат да. Анан бул жерде канчалаган адамдар, сарылык жигиттер, канчалаган барышкондук жигиттер, канчалаган адамдар ушул көмтөрдү алабыз, көмтөр элге иштесин деген канчалаган запкыларды көрүп, канчалаган камалып, Садыр Жапаров дагы бийликке келе электе көмтөрдү алабыз деп, ушул сыяктуу канчалаган ар бирин санап бүтө албайм. Көптөгөн ар бир кыргыз, почти ар бир кыргыз ошол көмтөрдү алганга бир аздан болсо жанагыдай тамчылардай болуп аракет кылган эле. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бирок Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин чет күндүк адамга барып, ошондой деңгээлдеги Теңиз Бөлтүрүккө окшогон адистерди, баягы юристтерди, кыскасы баардыгы бир команда болуп туруп, анан ошол көмтөрдү кыргыз элине алды десек болот. Жалгыз бир кишинин колунан келбейт. Болбосо Теңиз Бөлтүрүк мисалы үчүн мурунку бийликте деле келип алып койбойт беле дегендей сөз да. Бул эми баягы чындыгында Теңиз Бөлтүрүктүн эмгегин баалабай койдук. Ошондон чыккан сөз. Теңиз Бөлтүрүктүн коррупциялык иштери, жанагындай козголгон иштери башка маселе, бирок чындыгында эмгеги зор болчу ушул көмтөрдү алганга. Тиешелүү деңгээлде бааламай калды. Аябай жакшы жаңылык бар. Белгилүү болгондой, биз бир нече күн мурун менин кесиптешим Ажыбаев Чыңгыз Элескожоевич менен Баткен облусуна иш сапары менен барып келгенбиз. Ошол иш сапар учурунда Коргоо министрликтин жана чек ара кызматынын кызматкерлери кандай абалда кызмат өтүп жатканын өз көзүбүз менен көрүп келгенбиз. Тактап кетсем, алар өтө кооптуу жана бийик тоону аралап, өтө кооптуу маршрутта 20 килограммдык опораларды ташып жүрүшкөн. Ал опоралар биздин чек араны тосуу максатында ташылып жүргөн. Ошол эле учурда жанагы зым опораны ташып бүткөндөн кийин зымды ташып башташмак экен. 800 опораны, дагы 800 опора ташылмак экен, жаңылбасам. Бишкекке келгенден кийин биз жыйын өткөргөнбүз. Коргоо министрликтен жана чек ара кызматынан суранганбыз. Өздүк курамды кооптуу маршрутка жөнөтпөй, тик учак жөнөткүлө, анан ошол тик учакты колдонуп, бүт опора болобу, зым болобу, бүт барын ошол тик учак менен ташып бериңиз деп суранганбыз. Эми кечээ бизге жооп келди Коргоо министрликтен. 20 августтан кийин, Кудай буйруса деп айтайын, 20 августтан кийин ошол опоралар, зым болобу, эмне болот, чек ара тоскон үчүн бүт нерселер ошол вертолет тик учак менен ташылмай болду. Чек ара кызматкерлерине ыраазычылык билдирем, Коргоо министрликтин кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Кимди унутсам кечирип коюңуз. Ошол чек арага кимдин тиешеси бар болсо, кимдин жардамы, эгер ким жардам берсе, ошол адамдардын баарына мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы иш сапар болду. Мен аябай сүйүнүп жатам. Чек ара кызматына жеке рахмат. Анткени мен биринчи жолу көрүп атам. Ошондой сен бир кызматтын же бир министрликтин жумушу менен таанышып барсаң, алар сага ыраазычылык билдирет. Ошол чек ара кызматынын төраган орун басарыма ыраазычылык билдирим. Мен аябай сүйүндүм, аябай таң калдым. Башка министрликтер, кызматтар үлгү алсаңыздар болот экен. Чоң рахмат баарыңыздарга.